Телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен дагы бир жолу бүгүн бизде таңкы мейманда келген коногубуз менен тааныштыра кетели. Бүгүн биз Кыргызстандын кайсыл жагына барып эс алып келсе болот деген теманы козгойбуз. Ал тууралуу Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Астанбеков Омор биздин конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Сиздердин да кутман таңы менен. Аптаптуу күндөр башталары менен жайкы сезон урматына эмгек жамаат кызматкерлер эс алууга багыт алышат. Маселен, азыр ушул Кыргызстан профсоюздар федерациясына канча мекеме карайт? Эс алуу багытында. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучулар. Негизи Кыргызстан профсоюздар федерациясында 700 миңге жакын мүчөсү бар. 20 тармактык профсоюз бар, 6 областта 6 өкүлчүлүгү бар. Канча мекеме дейсиз, ушу 9 миңге жакын мекеме, ишкана мекемелер карайт бизге. Быйылкы эс алдыруу боюнча айта кетсек, мына 2023 жылга 486 миллион сом каралган. Анын ичине мынакей ушу 203 миллион сом бөлүштүрдүк. Айта кетсем, жайкы мынакей каникулдар башталып калды. Балдардын жанагы лагерде эс алдыруусуна 140 миллион сом каралып, Кудай буйруса, ушу бир 19 миңге жакын бала эс алдырган жатабыз. Биринчи потогу ушу июндун 15-инен башталды. Азыр экинчи потоктор ушу июль-август кылып жыйынтыкталды. Кайсы лагерге барышат балдар? Канча лагерь бар ошо кызматкерлердин балдарына ылайыкталган? Негизи профсоюзга караган ошо Ысык көл жаатында 3 лагерибиз бар. Андан тышкары жана жеке лагерлер бар. Ушу жеке лагерлерге дагы эс алдырышат. Андан тышкары ушу түштүктө Ош, Баткен, Жалал Абад, Таласта ушу лагерлерибиз бар. Ар бир областта бир кеминде 2ден 3төн 4төн лагерлерибиз бар. Ошол жактарда эс алдырышат. Андан тышкары мынакей ушу эс алуу жайлары бар, жайкысын иштей турган. Ушу биздин эмгекчилердин эмгек майына чыккандан кийин ушу жолдомону алып барып эс алышат. Ошол жака буйруса мынакей бир 65 миллион тегерегинде акча каражат бөлүнүп, буйруса бир 2000ден ашык ушу мүчөлөрдү эс алдырган жатабыз. Аларды айта кетсек, ушу биздин Көгүлдүр көлүнүн жээгинде Ала тоо эс алуу борбору бар, Ысык көл эс алуу борбору бар, Тел тору эс алуу борбору, анан ушу Жалал Абадта ушу Арсланбак пансионаты бар. Айтсаңыз, эс алуучулар мисалы 2-3 күндөн кийин эс алууга чыгышат. Алар сиз айтып жаткан путевканы кандай шарттар менен ала алышат? Ушу мен жогоруда айтып кеткендей, ушу 20 тармактык профсоюз бар. Ар бир тармак өзүнүн иши менен карап алса болот да. Мына культура профсоюздарга сиздер карайсыздар. Андан тышкары мугалим профсоюзу бар, медайым бар, мамлекеттик ишкана профсоюзу бар, айыл чарба профсоюзу бар, жана башка профсоюздар бар. Ар бир эмгекчи кайсы тармакта иштеп жатса, ошол тармактык профсоюзга кайрылып алса болот жолдомону. Бул кайсы айга чейин болот? Жайкысы ушул сентябрдын бир 10-на чейин деп эс алуу үйлөрү иштейт. Лагерлерибиз болсо ушул августтун 20-ларына чейин буйруса иштейт. Айрым учурда баягы эс алуучу ошол путевкалар калбай калды, жетишсиз деген дагы маселелер чыгат да. Кайсы убактагы негизи путевкага катталып коюш керек? Путевкага негизи өзү жана жогоруда айтылган ар бир тармактык профсоюзга барып өзүнүн жолжобосу бар. Ошол санатордук курортный леченияга болсо, ал жыл сайын жыл ичинде иштей берет, 4 мезгил болуп. Ал жерден поликлиникадан ушу 027 деген өзүнүн справкасы болот. Ошол справка иштеген жерден справка алыш керек. Арыз жазылат. Анан тиги паспорттун көчүрмөсү керек. Ошол кызматкерлер дароо эле профсоюздун өзүнө барып ала алышабы, же ошол өзүнүн мекемесине караган профсоюзга шарттар кандай? Мисалга алсак, мына ушул сиздердин ишканаңыздарда ушу баштапкы профсоюздун төрагасы же төрайымы бар болот. Ошол эң ээси ушул жака жазылат. Ал киши ушул баштапкы уюмдун төрагасы арыздарды чогултуп алып, анан ушул борбордук комитетке кайрылат. Арыз менен бизге баланча путевка жолдомо керек, кайсыл жактарга керек экенде ушул негизи жылдын башында ушул
ар бир тармактык профсоюздан заявлениялар чогулат, заявкалар бир жылга. Жылына Голубой Скулуна канча керек, санаторий Жалал Абадка, Ысык Атага жана башка курортторго, домодуктарга деп ошонун негизинде анан ушу Кыргызстан профсоюз федерациясынын совети жолдомону жылдын башында бөлүштүрүп берет. Ар бир тармакка. А тармак болсо анан өздөрүнө кайсы караган мекемелерге бөлүштүрүп берет. Бул жылдан жылга туристтик көрсөткүч дагы таасир этиши мүмкүнбү? Мисалы жердин тартыштыгы, мисалы Ысык көлдө деп атасыз, Ысык көлдө жайында мисалы эс алуучуларга жашаганга жер калбай калат, мисалы үчүнчү. Ушул көрсөткүч дагы таасир этиши мүмкүнбү? Таасир этиши мүмкүн, бирок эми биздин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын базасы бар да өзүнүн. Мына көлдүн жээгинде эле айтып кетсек, аркы өстөн барсак, мына санаторий жетүүбүз бар. Санаторий Жыргалаң бар. Көгүлтүр Ысык көл пансионатыбыз бар. Андан тышкары 3 домодухубуз бар. Чолпон Ата, Ысык көл, Ала тоо деп. Анан бул балыкчыда Тор айгырда жайгашкан ушу ден соолукту чыңдоо борбору деп балдардыкы план деген бар да. Биздин база бар да. Анан ушул мүчөлөрүбүздү биз ошол жактарда эс алдырабыз, ден соолуктарын чыңдап. Ушул акысыз эс алуу путевкасын кызматкерлер кандай шарттар менен ала алышат? Канча убакыт баягы иштегендигине байланыштуу же болбосо муктаж инсандарга гана берилеби? Ушундай кандай бир нюанстар барбы? Эң негизгиси ушул ден соолугун чыңдоо үчүн жана санаторно курортное лечение деп атпайлыбы. Аны ушул врач аныктайт да, ушул поликлиникадан врач аныктап, тиешелүү документтин негизинде алышат. Жана мен жогоруда айтып кеткендей 027 формасындагы ушул поликлиника берет. Ошонун негизинде анан апрелет. Например, алсак бул Ысык Ата санаторийинде жанагы давлениясы жогоруларды кабыл албайт. Анын үчүн ушул көлдүн жээгине жөнөтүш керек. Ички органдар ооругандар суусу мыкты деп санаторий Жалал Абадка жөнөтөбүз. Эң негизгиси ушул врачтын жанагы 027 формасында кайсыл жака деп жазылса, ошонун негизинде жөнөтүлөт да. Анан кээ бир кишилерибиздер бар, ушул Ысык Атага деп алып алышат, баргандан кийин 2-3 күн дарылангандан кийин жана давлениясы жогорулап кетет да, анан кайтып келе берет. Андай учурлар бар. Дарылануудан бөлөк жөн гана эс алуу үчүн багыт алгандарчы? Эс алуу үчүндөр аны жана 027 жок эле ушу арыз негизинде анан иштеген жеринен справка алып эле алса болот. Анан ошол кызматкер канча иштегендиги ушу мамлекеттик мекемеде андай чектөө жок. Жокпу? Андай чектөө жок. Жаңы иштеп баштаган кызматкерлер эле барса болот экен. Мисалы айтсак кетсек, мына сиздердин мекеме жолдомо алса, ал жолдомону ушул мекеме өзү чечет да. Муну колго салып, ким барат деп ушу аны протокол менен татнага кылып жазып тиркеп коюш керек да. Бир жылда бир кызматкер канча жолу эс алууга мүмкүнчүлүгү бар? Санаторно курортное леченияга 3 жылда бир жолу жолдомо алса болот. 3 жылда бир жолу. 3 жылда бир жолу. Анткени жыл сайын бара берсе, ал ден соолугун айыптырбай, зыян келтирип алышы мүмкүн да. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу шарты жагынан, кызматы жагынан кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи жылына бизде ремонт иштери жүрүп турат, биздин санаторийлерде, домодуктарыбызда. Былтыр мына мисалга ала кетсек, 70 миллион сом каралган. Негизи ушу бизде Кыргызстандагы жалпы санаторийлердин ремонт, оңдоп түзөө иштерине. Быйылкыга Кудай буйрса мына 103 миллион каралды. Анын жартысы уже мына ремонт иштеринен жүрүп өтүп жатат да. Жылдан жылга ушул баасы да эле өсүп атат да, ушул ремонтуна тиешелүү шарттар түзгөнгө, жылдан жылга баягы мезгил талап кылат экен, заманбап жатаканаларды, заманбап баягы журкан төшөктөгөндөгү ошонун баарын Кудай буйрса азыр акырындан иретке келтирип жатабыз. Айтсаңыз, мына жакында эле өзүңүз дагы кабарыңыз бар болуш керек. Жогорку кеңеште дагы атайын мындай сын пикирлерге ээ болдуңуздар. Өлгөн бирок көмүлбөгөн Кыргыз профсоюзу деп дагы орой катуу сын пикирлерди айтышты. Ушуларга кандай жооп берет элеңиз? Ал эми ушу негизи эле Кыргызстан профсоюздарынын ызы-чуусу деп дети 18-жылы же 19-жылы эле башталганда, ошондон бери ызы-чуу болуп келатып, арыз муундар жазыша беришип, анан ушул президенттин атына дагы, Совет Безопасностьтин атына дагы ар кандай кагаздар түшүп, анан ушул
ушу жогорку кеңешке тапшырышса керек ушу. Анан жогорку кеңештин топтогонун негизинде комиссия түзүлгөн экен. Ушул комиссиянан изилдегенде ушу биздин мүлктөрдү карап чыгышкан экен. Бирок мен ушу айтып кетким келет. Бул комиссияга ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясынан комиссияга мүчө болуп эч ким кирген эмес. Жогорку кеңеште жана чоң жыйын залында комиссиянын жыйынтыгын угуп атканда ал жерде мен өзүм да катышкам. Ал жерде ар кандай сөздөр айтылат экен. Жанагы 164 мүлктү сатып салган деп аябай резонанс болуп кеттик. Жок, бүгүнкү күндө мен айтып кетсем болот, андай бизде 164 деген мүлк жок бизде. Мына ошол комиссиянын жыйынтыгын биз колубузга ала элекпиз. Кудай буйрса мына алар берсе, биз өзүбүздө алып, өзүбүзгө дагы мындайча айтканда кызыктуу болуп жатат. Кайсыл 164 объект экенин. Анан дагы айта кетсем, ошо биз тараптан дагы комиссия түзүлдү. Өзүбүздүн негизи мүлкүбүздү дагы бир карап, жанагы 164 дегенде карайлы деп. Анан негизи айта кетсем, биздин уставкага ылайык жыл сайын биздин мүлктөр инвентаризациядан өтүп, жанагы совет, бизде совет деген орган бар, ошол бекитип турат. Ушул жакын арада эле ушу май айында советибиз өткөн. Ошол советте биздин жана мүлкүбүздү тизме менен бекиткенде ушу бизде 35 мүлк бар деп бекитилген да. Анан буйрса жанагы чоо жайы боюнча, депутаттык боюнча азыр өзүбүздө жогоруда айткандай комиссия түзүлгөн. Жакын арада бир кенен бир пресс-конференция беребиз деп дайынданып атабыз биз дагы. Анан баардыгыбыз санариптик системага өтүү тууралуу баардык мекемелер ошонун үстүндө иштеп атышпайбы? Сиздерде дагы ушул багытта мындай жаңылануулар барбы? Модернизациялоо болобу? Санариптик аймакка өтүү боюнча иш-чаралар азыр бизде жаңыдан кирип жатат. Аны чынын айтыш керек. Анан эң негизгиси айтып атпайлы, ушу 20 тармактык профсоюз депчи. Бул 20 тармактык профсоюз өзүнчө юридикалык мекеме да. Бул Кыргызстан профсоюздар федерациясына мындай айтсак баш ийбейт да, өздөрүнчө мекеме ал жерлер. Ушу 20 тармактык профсоюз биригип, ушу Кыргызстан профсоюздар федерациясын түзүшкөн да. Бул 20 ошол канча аралыкта, канча убакытта алар кирген да? Анан акыркы жылдары дагы кирген мекемелер барбы? Ошо Кыргыз профсоюзуна киргендер. Мекемелер аябай көп. Бизде андай 20 тармактык профсоюз өзүнүн направлениясында иштешет. Ар бир айыл чарбасы болобу, медиктер болобу. Азыр баягы профсоюз дуу болуп кетти. Кээ бир мекемелер чыгып атат, кээ бир мекемелер жок деп кирип атышат. Эң негизгиси ушул. Анан дагы баса белгилеп кетсем болот, мынакей бизде эмгек кодекси бар. Эң негизгиси биздин эң чоң мыйзамыбыз деп койсок болот. Ошону көп учурда көбү бузушат. Аны баарыбыз эле билебиз. Бузулгандан кийин анан бизге келишет. 20 тармактык профсоюз болгондо ал жакка кайрылышканда эгер мүчөдө турса, карап жанагы туура эмес жумуштан алып койсо, жумуштан алгандан баштап ушу туура эмес заключениясын профсоюз жазып берет жыйынтыгын. Андан ушу сотко чейин тиги узатып апарат да, соттон дагы жанагы бекер адвокат болуп берилет. Бизде андай учурлар көп. Мен ушу статистиканы азыр эсимен чыгып атат. Туура эмес жумуш берүүчүлөр жумуштан алып койсо, биз ушу 90%-ын кайта жумуш ордуна тургузуп атабыз да. Бул сиздердин эмгегиңиздер. Алдыда пресс-конференция болот дедиңиздер. Кудай буйрса ушу жакшы бир чоң кенен ушу массалык маалыматтардын баарына жарыя кылып, бир кенен пресс-конференция өтөлү деп атабыз. Рахмат сиздерге. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайда улансын. Рахмат. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, мынакей бизди көрүп турган мугалимдер, мед тармагында иштеген же маданият жагында иштегендер ушул дал ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, жай мезгилдеринде өзүңүздөргө жаккан жерге барып эс алууга өткөзсөңүздөр болот экен. Азыр болсо музыкалык тыныгуу берели, андан соң кайрадан көрүшкөнчө.